Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандардын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Бүгүн 28 январь Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Садыр Жапаров эл алдында ант берип, президенттик кызматка киришти. Менин президенттик кылган жылдарым экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн, ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун, элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш. Ал үчүн коррупциялык бөгөт коюлуп, калың журттун коомдогу акыйкаттуулукка болгон ишеними калыбына келиши шарт. Эрки күчтүүлөр менен шыктууларга экономикалык эркиндик берилип, социалдык жактан алсыздардын катмары коргоого алынып, чет элдик инвесторлорго колдоо көрсөтүлүп, Кыргызстанга болгон ишенимдин жана урматтоонун рейтинги артууга тийиш, деди жаңы шайланган президент Садыр Жапаров Нуркожоевич. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайлдабекова Садыр Жапаровга президенттин күбөлүгүн тапшырды. Андан соң президент өз сөзүн сүйлөп, жалпы элине кайрылуу жасап, Аземдин расмий бөлүгү жыйынтыкталды. Өкмөт үйүнө иш ордуна бара жаткан Жапаров унаанын эшигин өзү ачып отурганы залдагы коноктордун мактоосуна татыды. Иш чарага катардагы жарандардан, коомдук ишмерлерден, чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын өкүлдөрүнөн, ата мекендик жана чет элдик алдыңкы маалымат каражаттарынын жетекчилеринен турган 1000ден ашуун конок чакырылган. Эске салсак, Кыргызстанда былтыр 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык акциясы жапырт тополоңго айланып, эл күч менен бийликти алмаштырган. Анда 10 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Садыр Жапаровду тарапкерлери абактан чыгарган. 10 январда өткөн шайлоодо Жапаров шайлоого катышкандардын 80% чукулунун добушун алып президенттикке шайланды.